Урматтуу кыргызстандыктар, адам өмүрү баарынан кымбат. Өлкө президент катары мен үчүн мындан өткөн ыйык да, бийик да түшүнүк жок. Ар бир жараныбыздын саламаттыгы мамлекеттик мааниге ээ. Жооптуу атка минерлерден элдин саламаттыгы үчүн жан үрө иштешин талап кылып жатам. Азыркы кырдаалдагы көйгөйлөрдүн чечилиши жеке өзүмдүн, коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө. Кайсы өлкө болбосун, элдин бийликке болгон талабы күчөөдө. Бул табигый көрүнүш. Бизде да элдин талабы кайсы бир маселелер боюнча наразылыгы ачык айтылууда. Баарын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт жана милдеттер аткарылат. Бүгүнкү күндүн баатырлары, дарыгерлерибиз өз өмүрүн тобокелге салып, көзгө көрүнбөгөн душман менен жанын аябай кармашып жатат. Алардын ак эмгегине таазим этип, терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу элим, кадырлуу калкым, эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады. Ишкерлерибиз, ыктыярчылар, деги эле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө. Мындан ары да бекем ынтымакты, чиелген бириндикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде, ар бир жаран өз үй бүлөсү, балдары үчүн жоопкер. Менин жоопкерчилигим элимдин алдында. Сиздердин колдооңор менен бул кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим.